Саламатсызбы. Сиз жаргылчак берүүсүн көрүп баштадыңыз. Ар бир маселени жаргылчактай майдалап, жалпак тил менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Бүгүн кеп кылуучу тема шайлоо, тагыраагы үгүт. Анда баштадык. Мен иштейм, мен кыйратам, мени шайласаңар жаңылбайсыңар деп талапкерлер бир ай бою кулактын кужурун алышат. Шайлоо келгенде баарына эл керек болуп калат. Бал сөздөрдү айтып, убадалары бир укмуш эми. Абай куш эл ишенет, үмүт артат. Бирок жаш баладай алданганыбызды кеч түшүнүп, кулакка илинген кесмелер менен отуруп калабыз. Отуруп эле келгенбиз. Шайлоолор бизде көп өткөндүктөн айрым жарандарыбыз учурду пайдаланганды дагы үйрөнүп калганбыз. Кийин карматпай кетесиңер деп болушунча колдонуп алабыз. Азыр тээ барайын. Анан силер бүтсө 5 жыл бою теп келейсиңер. Албетте мынтип эмес. Кайбирөө акчасын алып, жолун оңдотуп, балдар аянчасын, футбол аянчасын жана башкаларын курдуруп алышат. Бирок бул мыйзам бузуу, добуш сатып алуу жана сатууга кирет. Ал үчүн жаза каралган. Муну талапкерлер билишет, ачык эле акча таратып жана башка иштерди кылып келишкенин билебиз. А Борбордук шайлоо комиссиясы деги эле бийлик көз жумуп келген. Оппозициядан башкасына. Беркилер кармалса дагы жазадан коркушпайт. Я готов подарить каждому из вас по Кадиллаку. А? Лично каждому из нас? Да, каждому. Все будете на Кадиллаках прямо сегодня же вечером. Чего ты хочешь, Сил? Еще 20 лет за взятку? Нет. Я просто хочу, чтобы вы не обижались. На что не обижались? Ну, вы же старались, ловили меня. А я сейчас выйду отсюда. Я выйду отсюда. И никто из вас не сможет меня остановить. Снимай. Нет, стоп, минуточку. Нет, он свободен, мальчик. Что значит он свободен? Кто-нибудь объяснит, что происходит? Он свободен. Свободен? Надо было брать Кадиллаки. Талапкерлерге эле эмес, добушун саткан шайлоочуларга да жаза бар. Бирок алар ошол замат кайсы бир маселесин чечип алууну эп көрүшөт. Эртеңкини эч ким ойлобойт. Ошондуктан талапкерлердин эсине сиз сатылсаңыз, талапкерлер сатып алса, анда жаркын келечектен үмүт үзө бериңиз. Анткени дагы 20 жыл ортубузда тура беребиз. Баягы эле чимкирек, семиз кыйшыктар менен. А у меня здесь мозги, что в голову не влезли. Давай, братан. Ну давай, кабан. Добуш сатып алууну көздөгөн партия же талапкер баары бир сиз менен биз. Мамлекет үчүн иштеп бербейт. Ал шайлоого кетирген акчасын эселеп чыгарып алуу максаты менен келет. Ошол үчүн андайларды жолотпойлу десек, үгүт учурундагы айрым эрежелерди билип алалы. Биринчи эреже жогоруда айткан добуш сатып алуу. Сатып алуунун көп түрү бар. Сиздин көчөңүзгө шагыл төгүп бергенден тартып, шайлоо күнү 1000 сом, 5000 сомго чейин чөнтөгүңүзгө салып бергенге чейин. Бул айып салуу гана эмес, кылмыш жаза кодексине түрмөгө отургузууга чейин каралган. Кыргыз Республикасынын жазык кодекси 192-берене шайлоочуларды сатып алуу. Биринчи пункт. Шайлоо өткөрүү мезгилинде акчалай каражаттарды төлөп берүү же болбосо таратуу, материалдык баалуулуктарды тапшыруу же кандайдыр бир кызматты же башка байгерчиликти алууга өбөлгө түзүү жолу менен шайлоочуларды сатып алуу. 5-категориядагы айып пул салууга жазаланат. Экинчи пункт. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин же жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер, мамлекеттик бийликтин шайлануучу башка органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына талапкер, ошого тете талапкердин жубайы, жакын туугандары жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары тарабынан жасалган, ошол эле жосун 5-категориядагы айып пул салууга же 1-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Чакырып чай берсе да эреже бузуу болуп саналат. Сатуу жана сатып алуу болот. Анткени сиз психологиялык жактан ага карыздар болуп чыгасыз. Анткени анын ашын жедиңиз. Андыктан сатып алуу же аракетти көрсөңүз же уксаңыз дароо укук коргоо органдарына кайрылыңыз. Аларга ишенбесеңиз сүрөткө же видеого тартып социалдык тармактар аркылуу жайылтыңыз. Эсиңизден чыгарбаңыз, бул ишке барып жаткандар өлкөгө да, сизге да жакшылык кылбайт. Эч кандай жаза албай эле каалаганын кылып басып жүрүшөт. Булар бизди киши ордуна көрбөй калышты. Биз качан гана өзүбүздүн тандообузду өзүбүз сыйлаганда, өз позициябызды жоготпогондо гана бизди киши ордуна көрүшөт. Ошондуктан кийинки эрежени да эстеп калыңыз. Үгүт жүргүзүүгө кимдерге болбойт. Жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо. Үгүт жүргүзүүгө кандай гана болбосун үгүт материалдарын чыгарууга жана таркатууга укуксуз. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар, жогорку кеңештин депутаттарын кошпогондо мамлекеттик саясий кызмат ордундарын ээлеген адамдар,
жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кошпогондо атайын мамлекеттик жана саясий муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, диний ишмерлер, кайрымдуулук иштер менен алектенишкен уюмдардын уюштуруучулары жана мүчөлөрү, 18 жашка толо элек адамдар, чет элдик жарандар жана уюмдар, жарандыгы жок адамдар. Талапкерлер, талапкерлердин жубайы, талапкерлердин жакын туугандары, талапкерлердин жана саясий партиялардын өкүлдөрү шайлоо дайындалган учурдан тартып жана шайлоонун натыйжалары жарыялаганга чейин кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө укуксуз. Келгиле шайлоону таза өткөрүүгө ар бирибиз салымыбызды кошолу.